Нур пресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? 2 жылга жетпеген убакытта жашы 7 кыздарды зордуктаган 88 адам пробациялык мөөнөт менен абактан чыккан. Бул боюнча эл өкүлү Жанар Акаев айтты. Бирөө пробациялык мөөнөт менен чыккандан кийин жабырлануучу кызга кайра барып, экинчи ирет зордуктаган. Анын боюнда бүтүп калган. Аялдарга зордук, зомбулуктун күч алганы эми түшүнүктүү болду окшойт. Жазаны күчөтүш керек деп бери жакта кыйкырылганы менен көрсө такыр башка кыймылдар болот тура. Мына акыркы үрөй учурган окуя мурдагы аялынын кулак мурдун кескен зөөкүр 8 жылга эркинен ажыратылды. Ал ошончо жыл отурса да, чыгып келгенден кийин келинди өлтүрүп салбайт деп ким кепилдик бере алат? Ал эми нарындагы 7 жаштагы кызды өлтүргөн жаран 12 жылга кесилиптир. Бул жөн гана кайдыгерлик мамиле. Эгерде бул кыздын ордуна чоңдордун кызы болсо кандай болот деген ой келет. Себеби азыр баарын акча менен тааныш чечип калганын айтпасак да белгилүү. Ал арада депутат Мирлан Самыйкожо эркектерди зордукчул көрсөтүүгө багытталган маалыматтар атайын таратылып жатат деп шек санады. Эми мынтип баары ачык айкын көрүнүп, далилденип жатса да, эл өкүлүнүн бул сөзү жийиркеничтүү эле болду. Ананда Самыйкожо эркектерди жаманатты, мыкаачы, зордукчул көрсөтүү алуудан кооптонуп жатканын айтты. Депутат мындай маалыматты жайылткандарга да чара көрүш керек дейт. Урматтуу эл өкүлү, азыр жогорудагыдай жаңылыктарды жайылтпаса зөөкүрлөргө эч кандай чара көрүлбөй калганын биле элекпи же көрмөксөнбү? Эми жогорудагыдай көрүнүштөргө бир нече далил. Бүгүн эле милициянын кызматкерлери зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, Ош облусунун тургунунан 400 000 сом өлчөмүндө акча талап кылганы аныкталды. Ал эми 2 күн мурда опузалап акча талап кылуу боюнча Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясы кармалды. Ал кылмышкердин туугандарынан 5000 АКШ долларын алган. Мынча акчаны алгандан кийин судья сөзсүз түрдө шектелип кармалган жаранды же чыгарып берүүгө же мөөнөтүн азайтууга сөз берсе керек. Демек капчыгы калыңдар кандай кылмыш жасаса дагы чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар турбайбы? Дагы бир маселе, ал судья мындай ишти жалгыз кыла албайт. УКМКнын маалыматында бул кылмыштуу иштерге анын кесиптештери да тартылган. Бул акыркысы эмес. Буга чейин бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары ишенимдүү булактарына шилтеме берип, башкы прокуратуранын бөлүм башчысы 700 000 доллардан ашык каражатты сейфтен алып, букмекердик конторага уттуруп жибергенин жазып чыккан. Бир жумадан кийин башкы прокуратура бул маалымат чындыкка дал келбейт деп чыкты. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегенде казиного уттуруп жиберген деген маалымат кайдан келип чыккан? Же бул жагы карга карганын көзүн чукубайт болдубу? Кандай болгон күндө да башкы прокурор Курманкул Зулушев менен ички иштер министри Улан Ниязбеков тегерек четинен кабар алып, күнөөлүүлөргө тиешелүү чараларды көрүшөт деп ишенебиз. Çok iş bizde. Hazır. İş. Şu bekle o, bir bekle. İş. Bu kapı. Tergöçü olsun hala. Aha. Kalbos olun. Bütün et. Tamam. Tergöçü olun. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп иретке келтирилип жатат. Бул ишти вице-мэр Нурдан Орунтаев өз көзөмөлүнө алып иштеп жаткандай. А бирок ошол эле учурда 3 катар соттун чечими чыккан мыйзамсыз курулуштар эмнеге сүрдүрүлбөй жатат деген суроо жаралат. Же буга мыйзамдын күчү жетпей жатабы? Биз кеп кылып жаткан имарат бул Аламидин базарынын жанындагы 5 кабаттуу соода комплекси жөнүндө болуп жатат. Толугураак маалыматты кесиптешим айтып берет. Ажы Мурат Артыковдун Аламидин базарынын жанындагы Муса Жалил 166 дарегинде 4 сотик жер участогу бар. Бул жерге курулуш кылайын десе, жери тарып ыңгайсыз болуп турат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, үй же жана башка курулуштарды салууга ылайыксыз болуп турат. Анткени жанаша турган участоктун ээси Үмөтов Рафаэль кошунасынын аймагынан 1 метр кирип, 5 кабаттуу имарат куруп салган. 18-жылы биздин территорияга Үмөтов Рафаэль 1 метр биздин территорияга кирип кеткен болуп жатат. Незаконное строительство. А пожарный ход да болуш керек эле. Пожарный ход да жок бул жерде. Потому что кирип кеткен 1 метр, анын бүт документтери бүт баары бар. Но бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чара колдонулган жок. Жер ээси Артыков кошунасынын бул иши боюнча 2018-жылы сотко кайрылып, утуп алган. Тактап айтканда райондук сот мыйзамсыз курулуштун сүрдүрүлүшү боюнча чечим чыгарып берген. Ушул эле чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган.
Ал Тургай жогорку соттагы имараттын сүрдүрүлүшү боюнча ишти карап, алгачкы чечимди күчүндө калтырган. Буга байланыштуу тиешелүү кызматтар тарабынан электр жарыгы жана суу берүү токтотулган. Калган ишти мэрия аткармак. Бирок имарат бузулмак турсун, өз ишин али күнгө чейин аткарууда. Жогорку соттун чечими чыккан, привести первоначальный расположение деп. Мону сносить этип 6 жылдан бери эч кандай чара колдонгон жок. Эч кандай бүт жака кайрылдык. Эч ким болгон жок. Ошону кайралма силер журналисттерге кайрылып отур. Буга чейин сиз госрегистрде чакырып баягы аныктаган турбайсыздар, ошол боюнча айтсаңыз. Госрегистрде чакыртып акт түзгөнбүз. Актта ясно, конкретно кызыл эменен постамен көргөзүп турат. Мынактан 60 см 90 сантиметрге чыгып кеткен бул жактан. Бирок аны госрегистр жокко чыгарып атат. Госрегистр өздөрү чыган чечимге өздөрү каршы чыгып атат. Мындайча айтканда. 3 катар соттун чечими чыгып жатса дагы, Бишкек шаардык мэриясынын курулуш жана жерди иштетүү башкармалыгы өз милдетин аткарбай жатат дейт Артыков. Дал ошол себептен аталган мекеменин өкүлүнө микрофон сундук. Бирок тыңгылыктуу жооп ала алган жокпуз. Тиги жана Муса Жалил Материал делоду жазылып турбай кандай. Жок, эми сиздер азыр ошо өзүңүздүн версияңызды айтпайсызбы? Кандай болот? Эми азыр мен сизге дагы жол түшүндүрүп атам. Убакыт кетет ага, что подробно вам объяснить. Я же не могу там ваш жагын объяснить и уйти, правильно? Запишитесь на прием, келесиңер, я вам полностью час времени уделю. Хорошо. Баарынан да эң кызыгы 5 кабаттуу имараттын ээси Рафаэль Үмөтов. Бүгүнкү күндө жаңы жагдай деген негизде сотко кайрылыптыр. Ал кандай болгон жаңы жагдай экени да белгисиз. И данный факт он приводит в качестве нового обстоятельства, то, что данное требование утратило силу, в связи с этим он просит пересмотреть решение суда. Однако, если вернуться к нормам требования Гражданско-процессуального кодекса, то новыми обстоятельствами по закону является это решение Конституционного суда, отмена суда, на основании которого было принято или иного судебного акта. Третье – это решение комитета международного, комитета по правам человека. И четвертое – это пленум Верховного суда. Как вы видите, все 4 основания не подпадают под те основания, которые приняты в качестве основных доводов со стороны Уметова. Үмөтовдун арызы боюнча кече 28 сентябрда Свердлов райондук соту карады. Сот отурумуна журналисттер киргизилгени менен аудио, видео жаздырууга уруксат берилген жок. Жыйынтыгында райондук сот Үмөтовдун кайрылуусу боюнча жаңы жагдайга эч кандай негиз жок деген чечим чыгарды. Кыргызда ар бир сөз таамай айтылган эмеспи. Эки дөө согушса ортосунда чымын өлөт дегендей болуп, компания менен банктын чатагы жөнөкөй жарандарга кедергисин тийгизип жатат. Бишкекте Оргтехстрой курулуш компаниясынан 14 батир сатып алган жарандар көчөдө калуу коркунучунда турат. Маалыматка караганда алар 2017 жылы 5 жылга бөлүп төлөө жолу менен Лев Толстой көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдөн 1 бөлмөлүү батирлерди алышкан. Жашоочулардын айтымында өткөн жылы толугу менен кутулуп, бирок компания документтерин бербей жаткан. 21 сентябрда Кыргызстан коммерциялык банкы тургундарга кат жөнөтүп, үйлөр Оргтехстрой тарабынан күрөөгө коюлуп, кредит убагында төлөнбөгөнүн билдирген. Ошондуктан 14 турак жайды 5 күндүн ичинде бошотуп коюуну талап кылышкан. Келишимдеги шарттардын баарын аткарып, сумманы толук төлөгөн жарандар эми кимге кайрыларын билбей жаткан учуру. Ал жерде жалаң көп балалуу үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт экен. Эми минтип суук түшүп келе жатканда баардык сумманы төлөп, сатып алган үйлөрүн бошотуп берүү акылга сыйбаган көрүнүш. 2017 жылы Оргтехстрой компаниясынан 1 бөлмөлүү батирлерди алганбыз. Жана дагы бөлүп төлөө жолу менен алганбыз. Келишим боюнча биз 5 жылда төлөп бүтүшүбүз керек болчу. 5 жылда төлөп бүттүк. Компания бизге 5 жылдан кийин ошол документтерибизди жасап бериш керек болчу. Бирок компания бизге ал келишимдеги шарттарды аткарбай, ушул кезге чейин документтерибизди бербей келет. 21 сентябрда бизге АКБ Кыргызстан банкынан 5 күндүн ичинде үйлөрдү бошотуп коюла деген постановление таштап кетишти. Оргтехстрой бизге айтпастан, эчтеке жителдерге кабарлабастан Кыргызстан банктын балансына биздин үйлөрдү өткөрүп берип салыптыр. Бизде ал тууралуу эч кимде маалымат жок болчу. Улам ар кайсы шылтоолорду айтып бизге
Кыргызстандык футзал калысы Нурдин Букуев Гиннестин рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол союзунан билдирди. Букуев футзал боюнча дүйнө чемпиондугуна калыстык кылган оюндардын саны боюнча абсолюттук рекордтун ээси. Азырынча ал бул көрсөткүчкө жеткен дүйнөдөгү биринчи жана жалгыз калыс. Нурдин Букуев калыс катары 4 дүйнөлүк чемпионатта, тагыраагы Бразилияда, Таиландда, Колумбияда жана Литвада иштеген. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.